Барпы Алыкулов кыргыз элинин төкмө акыны, Токтогулдун шакирти. 1884-жылы Сузак районундагы Ачык Ыштагында туулган. Балалыгы кедейчилик менен өтүп, жашында малай болуп иштеген. Анын ырларында социалдык теңсиздик, элдин кыйынчылыктары, акыйкатсыздыкка каршы күрөшүү башкы темалар. Ал байлардын, бийлердин адилетсиздигин жана дин өкүлдөрүнүн алдамчылыгын сынга алган. Барпынын ырлары кыргыз адабиятында өзгөчө орунду ээлейт. Бүгүн силер менен Барпы акындын Болор жигит ыры тууралуу таанышабыз. Болор жигит ырында Барпы Алыкулов жаштарды жакшы адам болууга, чынчыл болууга жана башкаларга жардам берүүгө чакырат. Ырдын негизги сабагы чыныгы адам болуу үчүн өзүн жана башкаларды сыйлоо, терс журум-турумдан алыс болуу керектигин айтат. Жашоодо туура жолду тандап, коомго пайда алып келүү бул эң негизги иш экендигин жаш өспүрүмдөргө насаат кылат. Анда ырына көңүл буралы. Киши болор жигиттин киши менен иши бар. Өзү менен барабар өзөк болор киши бар. Көлөкө жерге күн тийсе көрө албайт экен ичи тар. Адам болгон жигиттин ак бетинде нуру бар. Ар кимдерге ашкере айтылбаган сыры бар. Алп мүчөгө жарашкан ак туйгундай сыны бар. Андайларды айтууга акындардын ыры бар. Жакшы болор жигиттин жүрөгүндө мүлкү бар. Ырыс болуп үйүнө тамаша менен күлкү бар. Азгырсам деп мындайды аңдып жүргөн түлкү бар. Сөзгө алынар жигиттин сарайында сынчы бар. Сарасеп менен сүйлөгөн сөздөрүндө курчу бар. Душманына калганда калемпир менен мурчу бар. Сыпаттап айтып өтүшкө бизге окшогон ырчы бар. Көзгө илинер эр жигит кедейде болсо малдуудай, чырмаган дартка карабай, чабалда болсо алдуудай. Чындык сөзүн бетке айтат, чаңгеттен аккан шар суудай. Шагдан болор жигиттин шаага бербес эрки бар. Алыстан келген душманга арыстандай көркү бар. Күйүп турган жалындап жүрөгүндө өртү бар. Эл сүйгөн жигиттин эндүү болот маңдайы, чаласы жок ишинин чечен болот таңдайы. Ушундайды көрө албайт деги ушакчынын кандайы. Жигиттин иши эл менен, элдин иши жер менен, эл аралап жер басып, эриккенде биргелем. Эр жигиттен сөз баштап, эрмек болуп мен берем. Эси бар жигит жол тапсын, эки ооз ушул термеден. Ал эми экинчи ыры бул болбос жигит. Болбос жигит ырынын тарбиялык негизги мааниси адам баласынын жүрүм-туруму коомго терс таасирин тийгизбеши керектигин айтат. Акын жаштарды туура жолдо жүрүүгө, чоңдордун, достордун, үй бүлөнүн баалуулугун сыйлоого жана башкаларга жардам берүүгө чакырат. Бул ырды окуу аркылуу адамдын жашоосундагы туура жолду тандап, элине, айлана чөйрөсүнө пайда келтирүүгө жана жакшы адептерди сактоого болгон тарбиялык маанидеги сезимдери ойгонот. Киши болбос жигиттин киши менен иши жок. Жакын тартып өзүнө жан ачытар киши жок. Тең туш менен сүйлөшүп, отурушка кушу жок. Тууганды тууган билбестен, иштегени доомат док. Адам болбос жигит бар, бозодо салат жаңжалды, керилип сынат чеңгелди, орундатпайт жумушун, тозутат күткөн турмушун. Жети бөлөк кыялы, жериге тиет зыяны, жүргөн жерин чыргылып, элиге тиет зыяны. Сөздөн калар жигиттин күнтө бүтпөйт урушу, конок келсе жазылбайт маңдайынын тырышы. Арагын ичип шишесин ташка уруп талкалайт, көрдүңбү мени дегенсип кең дөбөдө чалкалайт. Улуунун укпайт сөзүнө, шүмшүк кылат өзүнө, ичерине аш таппай жалдыратат көзүнө. Болбос жигит терс басат, терстигинен эл качат, адам сынып короет, өзүнөн өзү зороет. Иште деген кишиге жеп ичүүдөй ороет. Туугандан достон ажырап, өрттөнгөн бактай сороет. Минтип жүрсө андайдын иши кайдан оңолот. Элден жерден калган соң эки болбой жоголот.